Assalamu alaikum, hurmatlı musulman bir tuğanlar. Allah Taala kılgan okuyan namazlarınızı, tutkan rozalarınızı kabul kılsın. İmam Şafii rahmetullahi aleyhi aytatken, men bilimdүү ming alımды жеңишим мүмкүн, men bilimdүү ming alımды kanaattandırышым мүмкүн, бирок илимсиз bir jahildi kanaattandыра албайт болушум керек депчи. Демек, бул шариятыбызда илимге өтө карайт, илимдин ролу чоң. Шарият өзү турган турушу бул илим болуп эсептелет. Ошондуктан шариятты кимде-ким тереңден түшүнүп, шариятты кимде-ким нак шариаттын өзүн түшүнөм дей турган болчу болсо, анда ал адам сөз жок билимге өзүн арнаш керек болот. Билимге өзүн арнаган адам гана чыныгы шариаттын билимге өзүн арнаган гана чыныгы шариаттын маани маңызын түшүнө алат экен да. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: "Ман арадаллаху бихи хайран юфаккиху фид-дин." Кимде кимге Алла Таала жакшылыкты кааласа, дин түшүнүгүн берет деди. Демек, диндеги түшүнүк, фикх деген сөздүн мааниси бул жөн эле түшүнүк эмес. Бул динди тереңден, түпкүрүнөн, маани маңызы менен түшүнгөндү фикх деп айтат. Ошондуктан динди терең маани маңызы менен чучук бучугунан бери динди түшүнө билүү, бул Алла Таала өз сүйгөн адамдарга ошондой бир түшүнүк берет экен. Биздин имам жол башчылар, имам Шафии, имам Ахмад, имам Малик, имам Азамга окшогон адамдар чындап ошондой бир үлгүлүү инсандар болгон. Чындап Куранды окуп, Курандагы түшүнгөн аяттарын жанагынтип өзүнүн иштихады менен Курандан түшүнгөн, хадистен түшүнгөн өкүмдөрдү алып чыгууга алар укуктуу болгон адамдар болгон. Тафсирде деле ошондой. Тафсирде деле кимде-ким Курандын бир аятын тафсирин окуп туруп, Курандын бир аятын окуп туруп, ошого билими, базасы жетпестен туруп, жөн эле өзүнүн ою менен болжолдоп ушундай болуш керек деп согуп койсо, кийин китепти караса чындап эле ошондой чыкса дагы эмне болот десе күнөөкөр болот дейт да. Эмнеге дегенде бул Куран туурасында өзүнүн сүйлөгөнгө билими жок туруп эле бул өзүнүн ою менен айтып койду. Кокустан совпадение болду, кокустан эле туура чыгып калды. Бирок бул Куранда өзүнүн оюн айткандык үчүн күнөөкөр болот дейт экен. Ошондуктан бул шарият пайгамбарлардын мурасы. Ошондуктан шариятта ар ким өзүнүн билгенин эле айта бергенден коркуш керек. Азыркы учурда бизде күнүбүздө элибизде альхамдулилла кайсы бир учурда эл ла илаха иллаллах келмесин билбей жүргөн болчу. Көчөнү кыдырып келиме айтып кой, ла илаха иллаллахты айтып кой десе, келиме айт десе, бисмилла дегендерди көргөнбүз. Ла илаха иллаллахты билбейт эле. Бисмилладан башка сөздү билбейт эле. Куранды оку десе, аузу бисмилланы айтып, ыхластын жарымын окуйт эле. Эл ошондой болчу. Азыр чекеден илгери биз окуп жүргөн кезде ошондой болчу. Айылга барсаң, айылдагы молдолор 10 сүрөнү билсе, Алам Таракай Фил сүрөсүнөн ылдый көзсө 10 сүрөнү билген адамдар, булар райондук деңгээлдеги күчтүү молдолор болчу. А болбосо эң мыктылар эле Фатиха менен эле Ихлас сүрөсүн билет эле, башкасын билбейт эле. Бирок азыр Кудайга шүгүр, азыр могул жерде канча адам отурса, алар имам эмес, алар молда эмес. Алардын бирөө бизнес кылат, бирөө дыйканчылык кылат, бирөө башка жумуш кылат, ар ким өзүнүн кесибин кылат, бирок жок дегенде 20-30 сүрө жат билет азыр. Азыр ошол кездеги мурунку Союздун этек жагындагы учурларга караганда, азыркы учурдагы биздин катардагы таксырлар деле, катардагы 5 убакыт намаз окуган намазхан бир туугандарыбыз деле Курандын көбүн жаттап үйрөнүп калды да. Демек, алдыга жылыш бар. Бул биз сүйүнө турган нерсе. Бирок ошол эле кезде шариятты адам өзүнүн акылы менен, өзү түшүнгөн түшүнүк менен эле шариаттагы аалымдар көрсөтүп берген түз эрежелер бар. Шарият бул баштан этек эреже. Мисалы үчүн шариятты карай турган болчу болсок, Куран хадисти Алла Таала түшүрдү бизге. Көптөр ушул нерседен алданат. Мен силерге 2 нерсени таштадым, 2 нерсени кармансаңар адашпайсыңар деген хадис бул хак. Пайгамбарыбыз айткан, буну эч ким ишенбайбыз. Бирок ушул хадисти көптөр карманат дагы, болду, мен өзүм Куранды түшүнүп, окуп, хадисти түшүнүп, окуп, амал кыла берсем бүттү, мен бейишикем деп ойлойт да. Көптөр ушундай туура эмес түшүнүп алган. Эмне үчүн? Куран илимдери бар, улумул Куран бар, улумул хадис бар, хадис илимдери, Куран илимдери бар. Ал жерде эмнени окутат? Курандан суурулуп чыккан илимдерди окутат. Мисалы, Курандан чыккан тафсир деген илим бар, фикх деген илим бар, акыйда деген илим бар, тасаввуф деген илим бар, усулул фикх деген илим бар. Эмне деген илимдер бар. Демек, ошолордун баардыгы Курандан суурулуп чыккан. Демек, бунун өзү бизге кабар берет. Ошол тафсир илими боюнча атайын
мутахассистер, атайын специалисттер бар. Алар өмүрүн тафсирге арнаган, 60 жыл, 70 жыл, 80 жыл өмүрүн арнаган тафсирдин этегине чыга албайт. Бирөөлөр өзүнүн өмүрүн хадис илимине арнаган. Кылымдардан бери, исламына 1400 жылдан бери жашап келаткан болсо, 1400 жылдан бери адамдар хадиске өмүрүн арнап келген, бирок хадис түгөнүп калган жери жок. Бул ушундай илим, Куран илими. Ошондой 1400 жылдан бери нечен деген генийлер, нечен деген окумуштуулар, философтор чыккан, Куран хадисти негиздеген, Куран хадисти изилдеген. Бирок ошолор түбүнө жетпеген илимди биздин Кыргызстандагы таксырларыбыз келип алып эле, кээ бир таксырларыбыз келип алып эле, анан Куран хадисти кармансаң адашпайсың деп эле, Куранды түз эле, Курандан түз эле өкүм ала тургандай, хадистен түз эле өкүм ала тургандай бир багытты кабыл алып атабыз да. Бул урматтуу мусулман бир туугандар, баягы акырындык менен түз өлчү нерсе, биз түздөгөнгө аракет кылышыбыз керек. Эмне үчүн тафсир илими келип чыкты? Эмне үчүн хадис илими келип чыкты? Эмне үчүн тафсирди түшүндүрүү илимдери келип чыкты? Тафсирди түшүндүрүш үчүн сен нахви деген илимди окушуң керек. Сен сарф деген илимди окушуң керек. Сен мантык деген илимди окушуң керек. Сен балага деген бул илимдерди окумайын, сен тафсирди түшүнбөйсүң. Сен тафсирди түшүнбөйүн, Куранды түшүнбөйсүң. Сен Куранды бул илимдерди окубастан туруп эле түз эле келип, прямой келип эле мен Куранды түшүнөм дей турган болчу болсоң, анда адаштың. Ошондуктан пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан, мен силерге эки нерсени таштадым, эки нерсени кармансаңар адашпайсыңар деди. Ал Куран жана сүннөт деди. Бул акыйкат сөз. Муну эч ким танбайт. Бирок бул бизге айтылган сөз эмес. Бул аалым уламаларга айтылган сөз. Ошол имам Азамдын деңгээлиндеги, имам Шафийнин деңгээлиндеги аалымдар. Бизге окшогон карапайым мусулмандар, ошого окшогон муштахид деңгээлиндеги аалымдардын Куран хадистен сууруп чыгарган өкүмдөрүн карманып жашоо биздин мойнубузда милдет болуп эсептелет. Ошондуктан 4 мазхабтын аалымдары, не только биздин Ханафи мазхабтын аалымдары эмес, 4 мазхабтын аалымдары азыркы кезде дагы, буга чейин дагы ошентип айтып келген. Мазхаб кармануу важип деген. Керек болсо мазхаб карманбай коюу этеги динден чыгып кетүүгө алып келет деген. Анткени эмнеге дегенде, эгерде бирөө хадис деле карманам дей турган болчу болсо, мына мен сиздерге бир суроо берейин. Кан чыкса даарат бузулабы? Таксырлар, кан чыкса даарат бузулат дейм. Кан чыкканда агат да, кан чыкса даарат бузулат. Бирок хадисте келет, сахих хадисте келет. Ихтажама Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сумма қама ва салла ва лам ятавадда дейт. Сахих хадис. Бул хадисте пайгамбар алейхиссалату вассалам хижама кылдырды. Турду дагы барып 2 рекат намаз окуду, даарат алган жок дейт. Сахих хадис. Эгерде биз жөн эле сахих хадиске амал кылабыз дей турган болчу болсок, анда биз кан чыкса даарат бузулат деп жүрөбүз. Кан агып кетсе, таксыр айткандай, даарат бузулат деп жүрөбүз. Анда бул хадиске каяктан чыкты? Демек, Куран сүннөттү кармансаңар адашпайсыңар деген, демек, бизде эмнеге кан чыкса даарат сынат деп атат? Демек, бунун бир себеби болушу мүмкүн да. Ошондуктан жүздөгөн хадистер бар, сахих делген хадистер бирине бирчи карама каршы келип калган. Бирөөндө бузулат десе, бирөөндө бузулбайт деген. Ошол хадистин сен бузулат деген амал кыласың, бузулбайт деген амал кыласыңбы? Демек, ушуга окшогон маселелердин бардыгында бизге иликтеп хадистин тарыхын каралат. Хадисти риваят кылган кишилер каралат. Хадисти имам Бухари риваят кылдыбы, же имам Насаи риваят кылдыбы, же имам Абу Дауд риваят кылдыбы? Анан хадис исламдын башында айтылган хадиспи, исламдын этегинде айтылган хадиспи? Ислам күчкө толгондо айтылган хадиспи, же башында Мекке доорунда айтылган хадиспи? Ошонун баарын тарыхчылар, ислам аалымдары изилдеп келтирип, анан акыркы чекитти коет. Анан биз эчтекени билбейбиз. Аны окубасак, андай илим жок болсо, андай база жок болсо, Куранды хадисти окуп алып эле, бир которма хадисти окуп алып эле, өткөндө бир балдар чыгарып коюптур. Хадис туура. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадиси бар. Кимде ким төөнүн этин жесе, даарат алсын, даарат жаңырсын деген. Ошол хадисти кыргызча кылып чыгарып коюптур. Аны элдин баары, биздин кыргыздардын баары окуп атат. Төөнүн этин жесе, ал даарат бузулат деген жыйынтыкты түшүндүрөт. Биздин мазхабта бышкан этти жесе даарат бузулбайт. Мейли ал төөнүн эти болобу, мейли ал койдун эти болобу, мейли ал жылкынын эти болобу, бышкан этти жеп алып эле, оозду колду чайкап алып эле келип намазга туруп намаз окуп атпайлыбы? Ал эми башка мазхабтарда төөнүн этин жесе, бышкан эт жесе, алардын даараты сынды болуп эсептелет да. Ошондуктан демек хадисти кабыл алууда өзүнүн жолу бар, тартиби бар. Эмне себептен ал жерде төөнүн этин жеди? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төөнүн этин жегенден кийин тиги даарат алгыла деди. Эмне себептен биздин мазхабта даарат алгыла дебейт? Дагы бир түшүнүк бар бизде. Мисалы үчүн бизде карапайым элде да бул. Эч кимди бөлбөй эле карапайым жалпы биздин мусулмандарда ушундай түшүнүк болуп калды. Хадис десе эле
пайгамбардан келген деп түшүнөбүз. Сахих десе ага амал кылыш важип деп түшүнөбүз. Даиф десе аны ташташ керек, аны кармабаш керек деп түшүнөбүз. Бул түшүнүк совсем шарият илимдерине совсем жат келген түшүнүк. Куранда, хадисте андай түшүнүктү колдобойт. Алым уламалар андай түшүнүктү колдобойт. Эмнеге дегенде, хадис сахих деген сөз, хадис алымдары 5 шартты койгон. Ар бир хадис алым, мисалы жүздөгөн, миңдеген хадис алымдары болсо, хадис алымдарынын хадисти иликтөөдө ар киминин өзүнүн шарттары, эрежелери болот. Ошол эрежеге туура келсе, ошол хадиске сахих деген анализ берет. Бул анализ гана. О анализ кээде ката чыгып калышы мүмкүн. 5 шарттын 4-өө табылып, 1-өө табылбай калышы мүмкүн. Аны бир алым байкабаса, экинчи алым байкашы мүмкүн да. Ошондуктан бул сахих хадис, бир алымдын назарында сахих делген хадис, экинчи бир алымдын назарында ал даиф болуп калат. Мисалы, Сахихул Бухарини ала турган болсок, бизде азыр элде ушундай түшүнүк бар да, жупуну түшүнүк, бул карапайым түшүнүк, бул илимдин сөзү эмес, бул шариаттын сөзү эмес. Бул жөн эле сенин өзүңдүн акылыңда чыгарып алган сенин бүтүмүң. Ошону биз шарият тараза кылып жашап калдык да. Эгерде ошондой шарият тараза кылып алсак өзүнүн акылыбызды, анда биз адашабыз. Анткени бизге багыт көрсөткөн алым уламалардын сөзүн укпасак. Мисалы үчүн азымдай, bir hadiste sahih dese, al hadis sahihke amal kılış vacip degen bizde düşünük var. Al düşünük kata. Kimde kim hadis sahih dese oşol hadiske amal kılış gerek degen düşünükte ol oturan bolçu olsa, al adam kata düşünükte жүргөн болот. Antkeni ne degende, жүздөгөн, миңдеген sahih hadisler var, alarga amal kılınbaydı. Emnege degende ar kандай sebepler menен. Пайгамбардын учурунда bir hadis var, sahih. Пайгамбардын учурунда amal kılıp kelgen. Бирок исламдын этегинде пайгамбар алейхиссалату вассалам ошол амалдан өзү тыйган. Дагы башка себептер менен. Демек, хадис сахихпи, даифпи? Кээде бир хадиске даиф деп өкүм берилет. Даиф дегени ошол 5 шарттын бири табылбады деген сөз. Бул 5 шарттын бири табылбады дептир, бир алым келип тур, мисалы мен келем дагы, бул хадис даиф. Анткени бул хадисте муногул шарты табылбады, 5 шарттын бирөө табылбады дейм. Бирок менин да илимим чектелүү. Menden dağı bilimdi bürö gelişi mümkün dağı, al gelip turup mağa görünbөгөн нерсени көрүп туруп, жок, баланча таксыр жаңылды, бул хадисте даиф дедиле, мына 5-ші шартын мен таптым, мондай жерде, мындай себептер менен бул хадис сахих дейши мүмкүн да. Демек, хадис сахих деген сөз пайгамбардан айтылган экендиги, алейхиссалату вассаламдын оозунан чыккан экендиги көбүрөөк ыктымалы бар. %90%, 99% көбүрөөк ыктымалы бар. 100% пайгамбардын оозунан айтылгандыгы анык болгон күндө дагы ага амал кылабызбы, кылбайбызбы деген маселе бар. Анткени шариатта насих мансух маселеси бар. Бул атайын насих мансух өзүнчө илим. Hazreti Ali radıyallahu anhu bir шаардын казысына келет, халифалык доорунда. Анан келип сурайт да, "Атарифун насиха минал мансух?" Курандагы насих мансухтарды билесиңби? Курандагы насих мансух болгон аяттар бар. Az түшүндүрүп беребиз аны. Аны ошентип сураганда, ал адам айтат, "Ла" дейт, "Билбейм" деп жооп бергенде, "Халакта ва ахлакта" дейт. Өзүң дагы курудуң, элдин баарын куруттуң, элдин баарын адаштырдың дейт да. Анткени Курандагы насих мансухту билбеген адам шариятта өкүм, фатва берүүгө анын укугу жок. Азыр биз болсо чекеден 5-10 хадис жаттап алганбыз, 5-10 аятты жаттап алганбыз, башыбыз менен өзүнүн логикабызды иштетип эле чекеден эле фатва берип атабыз. Ошондуктан кээ бир таксырлар тамашалап фатва, муфти деп атап алган таксырларды көрүп атабыз да. Эмнеге? Анткени жанагындай билген хадистерин уруштуруп эле, согунтуруп эле, тартынбай эле фатваны берип атат. Бул ошондуктан бул фатва маселесине келгенде, ошондой илимдердин баардыгы болуш керек. Ошолордун баардыгын билген адам гана анан келип анан адал арамдан сүйлөшкө укугу бар да. Ошон үчүн, мисалы үчүн тарыхта мындай адамдар өткөн. Кээ бир адамдар бар, фиq илимин мыкты билген, ал факих деп аталган. Ал фиqтан гана сүйлөгөн. Ал акыйдадан, ал тафсирден, ал башка илимдерден сүйлөгөн эмес. Кээ бир алымдар бар, фиqты мыкты билген, бирок башка илимдерден ал алымдар сүйлөгөн эмес. Анткени эмнеге дегенде, ал башка илимдерде өзүнүн ээлери, өзүнүн кожоюндары болгон. Өзүнүн ошондой деңгээлдеги күчтүү аалымдар болгон. Ошондуктан баягы ар бир ишти өзүнүн чебери, өзүнүн саяпкери кылса иш бышат да. Ошондуктан муногу шарият маселелеринде хадисти, Курандын аяттарын түшүнүү маселелери келгенде, ошол аалымдардын айтканы менен жүрө турган болсо, азыр бизде кыргыз тилинде көптөгөн хадистер, көптөгөн аяттар которулуп атат. Бирок кээ бир аяттар, кээ бир хадистерди сөзмө сөз которгондо ал совсем болбойт.
ага сөз жок, түшүндүрмө берилиш керек. Эгерде кээ бир аятты, кээ бир хадисти сөзмө сөз котормосу менен адам түшүнүп ала турган болчу болсо, анда адам адашат. Курандын сабабын узулун билиш керек. Курандын себеби эмнеге? Куран ар бир аятта, бардык аяттар эмес, кээ бир аяттардын түшкөн себеби бар. Эмне себептен түшкөн? Сен ал сабабын узулду Курандын эмне себептен түшкөн себебин түшүнмөйүн, себебинен кабарың болмойүн, сен Куранды окусаң совсем башкача түшүнөсүң. Мисалы үчүн Куранда аят бар, уктулу анфусакум деген. Өзүңөрдү өзүңөр өлтүргүлө деген. Анда бул аятка эмнеге амал кылбайбыз? Эгерде Куранды эле окуп амал кыла турган болчу болсок, анда ушул аятка амал кылышыбыз керек. Бул аяттын сабабын узулун карап келе турган болсоң, аяттын баш этегин карап келе турсаң, бул жерде ошол яһудилерден болгон бир окуяны Алла Таала Куранда баяндап атат. Жана антип торпокко сыйынып кеткенден кийин, анан кийин келгенден анан тобо кылгандарга Алладан өкүм келген, өзүңөрдү өзүңөр өлтүргүлө деген. Куранда ошол өзүңөрдү өзүңөрдү өлтүргүлө деген өкүм келген. Котормосу ошондой, уктулу анфусакум дейт. Ал аяттын тафсирин карасаңыздар, тафсиринде ушундай болгон. Алар торпокко сыйынып кеткен. Муса пайгамбар тоого кеткенден алар торпокко сыйынып кеткен, Тур тоосуна, Синай тоосуна. Келгенде анан кайра тобо кылган. Тобо кылгандардын тобосу кандай кабыл болот деген шарт ошондой болгон. Бардыгы мындай чөгөлүп отурат, тизесин башына коюп, башын ээлигин тизесине коюп мындай чөгөлүп отурат дагы, анан аркадан баягы жаза катары кылыч менен башын алган. Ошондо жалт этип минтип карап койсо тобосу кабыл болбой калган да. Жанагыл өзүңөрдү өзүңөр өлтүргүлө деген ошол окуяны баяндап келет. Демек ошол окуяны билгенде ал аяттын эмесин билет. Эгерде сабабын узулду окубаган болчу болсо, өзүңөрдү өзүңөр өлтүргүлө деп Алла Таала айтыптыр деп эле кимге айтылганы белгисиз болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн Куранды түшүнүш үчүн, хадисти түшүнүш үчүн ошол сабабын узулду билиш керек. Курандагы насих мансух аяттарды билиш керек. Насих мансух дегени Курандагы кээ бир аяттар бар. Куранды окусаң сооп. Ар бир тамгасына даарат жок окусаң 10 сооп. Шариатта айтылгандай, даарат менен окусаң ар бир тамгасына 25 сооп болот. Бирок ага амал кылбайбыз. Намазда, Куранда зам сүрө кылып кошобуз ал сүрөлөрдү. Куран окуган үчүн сооп аласың, бирок ал аятка амал кылынбайт. Куранда да көптөгөн ушундай аяттар бар, ал аяттарга амал кылбайбыз. Анткени ал аяттар мансух. Мансух дегени пайгамбардын учурунда өзү ушул өкүмдөргө, алейхиссалату вассалам, ушул өкүмдөргө амал кылуудан пайгамбар алейхиссалату вассалам өзү тыюу салган. Болду эми бул ушундай рухсат эле, мындан ары рухсат берилбеди деп туруп, пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам өзү тыюу салган. Ошондуктан ошон үчүн алымдар айтат да, иннал хадиса мадиллатун илля лил фуқаха. Хадис илими бул адамдар адашып кете турган жай. Бир гана алымдар үчүн дейт. Бул хадис алымдар үчүн. Буну карапайым эл көрүнгөн эле хадисти окуп, фазаил амалдагы хадистерди окуса болушу мүмкүн, бирок акыйдага тиешелүү хадистер бар. Фикка тиешелүү хадистер бар. Фикка тиешелүү, акыйдага тиешелүү хадистерди кимде ким өзү окуп туруп, өзүнчө эле өкүм ала турган болчу болсо, анын адашып кетиши аштан бушук да. Көбүрөөк ыктымал ал адам адашып кетиши ыктымалы бар. Анткени эмнеге дегенде, бул аалымдар, хадис аалымдары, бул хадис илимин бул аптекага окшоштурушат. Аптекада мисалы барсаң дарылардын түрү бар. Эгерде сенин ооруң жеңил болсо, өзүң эле баланча дарыны бер деп 3 күн ичип койсоң жакшы болуп каласың. Эгерде бирок сенин ооруң оор болсо, сен операциядан кийин чыккан болчу болсоң, кокус бир туура эмес дарыны ичип койсоң, реакция жүрүп кетиши мүмкүн дагы, набыт болуп калышың мүмкүн, өлүп калышың мүмкүн. Мына ошондой, бул шарият илими да ошондой. Шарият илиминде жеңил желпи маселелерде кан чыкса даарат бузулабы чекеден билебиз. Жел чыкса даарат бузулабы чекеден билебиз. Бирок кээ бир орчундуу маселелер бар. Ал маселелерди ошондой баягы сен бир мыкты бир врачка барып, анын назначениясы менен гана жашасаң, ошонун айткандарын гана ичсең, анда сен айыгасың. Эгерде анын айтканына баш ийбей билгениңди кылып операциядан барып тамак ичип алсаң, өлдүң. Ичегиң айрылып кетет. Демек, врачка кандай баш ийгендей, шариятта хадис илимин алууда, хадис илимин үйрөнүүдө ошол биз аалымдарга, фукахаларга баш ийип, ошолордун айтканын угушубуз керек болот. Эмнеге дегенде, жанагындай хадис сахих десе эле, ал хадиске амал кылыш важип деген түшүнүктү чыгарып салышыбыз керек. Бизде көпчүлүк элде, карапайым журтта ошондой болуп калган. Хадис сахих десе эле ага амал кылыш керек деген. Андай эмес. Хадис сахих дегени пайгамбарыбыздын оозунан чыкты дегени. Ал анык дегени. Демек пайгамбарыбыздын оозунан чыкты. Бирок амал маселесине келгенде, имам Маликтен бирөө сураган экен, ушундай бир фатва сураганда, болот деп жооп берген экен. Ошончо бир бала чекеден туруп, молдеке дептир да. Молдеке деп анан бир хадисти айттыр. Хадисте болбойт дейт экен.
Ana ошондо бул хадисте мындай деп атат го дегенде, имам Малик рахматулла алейхи айткан экен да, бала дегенде, бул хадисти мен сен төрөлө элек кезде жатка билчим деген. Демек, бул хадис башка майдан, хадис илими өзүнчө бир башка майдан, а бул фик илими өзүнчө бир башка майдан болуп эсептелет. Мисалы карасаңар, Сахихул Бухариде жүздөгөн сахих хадистер бар, бирок биз амал кылбайбыз. Имам Бухари рахматулла алейхи келди. Имам Бухариден кийинки имам Муслим анын шакирти, имам Тирмизи, имам Насаи, имам Абу Дауд дегеле хадис алымдары келди. Кайсы бир доордо пайгамбарыбыздын хадисин мурас кылып калтырып, кийинки үммөткө калтырып кетүү бул адат болгон. Ошонун бардыгын жазды, алар үммөткө кызмат кылды. Ал жөн эле хадисти сактап калуу, үммөткө хадисти тартуулоо болду. Ал эми хадиске, аятка амал кылуу маселесин чеччүлөр, булар фик илимин билген факих алымдар болуп эсептелет. Ошондуктан имам Бухари рахматулла алейхинин учурунда болгон экен, имам Бухари хадиске таянып бир-эки маселени неметкенде, алымдар айтып жүрөт, ошол хадиске таянып бир-эки маселеге хадиске таянып туруп фатва берип жүргенде, ошол учурдагы шаардын казысы имам Бухарини шаардан чыгарып жүргөн да. Сен бизге фитна кылба деген. Анткени бул фик маселеси башка, хадис маселеси башка болуп эсептелет. Анан хадисти кабыл алууда имам Азамдын өзүнүн шарттары бар. Имам Азам рахматулла алейхи 150-жылы өлгөн. Имам Бухари андан кийин 105-106 жылдан кийин өлгөн. Имам Бухари төрөлүп, имам Бухари хадисин жазганча, имам Азам о дүйнөгө кетип калган, уже мазхаб түптөлүп калган. Демек, бул деген сөз. Имам Азам хадис билбеди деген сөз эмес. Имам Азам ошо билген хадистердин бардыгын жыйнап, ошол хадистердеги өкүмдөрдү алып, аны китеп кылып, анын өзү китеп кылып жазган эмес, анын шакирттери китеп кылып жазган, уже китеп калыптанып, анын мазхабы жолго түшүп калгандан кийин имам Бухари, имам Муслимге окшогон улуу имамдар келип, хадисти бизге китепти тартуулаган. Демек, бул деген сөз, хадис китепти окуйбуз, пайгамбарыбыздын берекесин алабыз, илимин алабыз. Бирок амал маселесине келгенде, биз Ханафи мазхабын карманабыз, же Малики мазхабын карманабыз, же Шафии. Демек, кайсы мазхабты кармансаң, ошол мазхабты карман. Бирок бардыгыбыз эле чекеден имамдардын деңгээлине өзүбүздү коюп алып, хадисти окуп эле, демек, мен хадиске амал кылам деп, тиги фикти таштап койбошубуз керек. Эмнеге дегенде, мисалы үчүн карасаң, субханалла, биздин мазхабта баштын 4/1 бөлүгүнө масх тартуу фарз. 4/1 бөлүгү деп коелу. Баштын бардыгына масх тартуу бул сүннөт. Шафии мазхабында бир тал чачка колуңду суулап эле минтип койсоң болду, фарз аткарылат экен. Малики мазхабында баштын бардыгына масх тартуу фарз. Эми сен келдиң дагы, билип алгансың, билимдүү болуп кеттиң, келдиң дагы баштын 4/1 бөлүгүнө масх тартуу фарз деп минтип туруп, башыңдын чекеңе эле масх тарттың да барып намаз окудуң. Сенин аркаңа бир Малики мазхабтагы адам келип намазга уюп калды. Анын мазхабы боюнча сенин дааратың жок. Анын намазы дурус болбой калат. Же болбосо, бизде ошондой, мисалы үчүн төөнүн этин жеген, же бышкан этти жеген адам намаз окуу урнасында өзгөчө имамдар барып даарат алган мустахаб. Даарат алып келип, дааратың бар, эт жедиң азыр эле. Намазга тура берсең болот, бирок даарат алып койгон мустахаб. Эмнеге дегенде, Хамбали мазхабында төөнүн этин жесе даарат бузулат. Демек, алардын мазхабы боюнча ошондой болот экен. Демек, жыйынтыкта сенин аркаңа бир Хамбали мазхабын тутунган бирөө туруп калган болчу болсо, ал байкуш кыжалат болбосун. Бул төөнүн этин жеп алып эле бышмыңдап тоюп келип ал, анан кийин имам котту, менин намазым деп кыжалат болбосун дейт да. Ошондуктан бизде жанагы мазхабта ар бир майда чүйдө мустахаб амалдан бери сакташ керек дегенди хикмат ошондо экен да. Шариятта ошон үчүн бул фарз аткарса болот, бул сүннөт эчтеке болбойт эмес. Ар бир фарз, сүннөт, мустахаб амалдарды толук аткарсак, ошондо эч кандай башка мазхабтар менен карама-каршылык болбойт, намаздар толук болот. 4 мазхабтык тең ошондой. Анткени неге дегенде бул 4 мазхаб бул бөлөк-бөлөк нерсе эмес. Булар бир тууган. Мисалы, имам Шафии имам Мухаммадтын шакирти болгон. Имам Мухаммад имам Азам шакирти болгон. Бөлөк-бөтөн эмес. Болгону кийин алар окуп жетилгенден кийин алар өздөрү мазхаб башчы боло тургандай деңгээлдеги устаттан шакирт өтүптүр деп, ошондой деңгээлдеги чоң аалымдар болгон. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, мунагул шариятты кабыл алуу, шариятты түшүнүүгө келгенде, азыр бизде ошол түшүнүк жайылып кеткен. Биздин максат ошол, элибизге туура түшүнүк беришибиз керек. Анткени ар ким өзүнүн колунан келген жихатын кылат экен. Бул жихат. Бул жашоо өзү жихат.
Жихад дегендин мааниси мисалы үчүн аалымдар адамдарга туура түшүнүк берүү, туура шарияттын туура жолун түшүндүрүп берүү, бул чоң жихад. Азыр бизди караңгылык каптап кеткен, бидаат ушунчалык каптап кеткен, бидаат ушундай каптаган, жана хадисте келгендей бир кара өгүз болсо, ошо кара өгүздүн жонунда бир бармак бастын жери ак эле болсо, шарият ушундай, калганын баары зулмат, караңгылык, бидаат каптап кетти. Демек азыр аалымдардын милдети элге туура түшүнүк жеткизүү деген жихад жүрүп атат. Карапайым элдин жихаты, алар соодасын кылсын, алар дыйканчылыгын кылсын, динге кызмат кылсын, ар кимдин өзүнө жараша динге кошо турган салымы бар да. Ошондуктан бул нерсе биздин элибизде ачык эле көрүнүп калып атат. Жөнөкөй эле, жакшынакай эле таксыр сүйлөшүп келип, өткөндө бир жерде ошондой бир окуя болду. Ошентип келип анан бирөө менден бир маселени сурады эле, болот десем, туура дейт. Өзү кече эле нас чегип жүргөн таксыр, туура дейт да, туура. Мен хадисте көрдүм ошондой экен дейт. Уже ошончолук деңгээлде болуп атат да. Бул дегендин мааниси ар кимибиз чекеде муфти боло бербейли, ар кимибиз өзүбүзчө эле муфти болуп же аалым болуп, мен хадисти өзүм түшүнөм, хадисти өзүм окугандай түшүнгөндөй амал кылам дей турган болчу болсо, ал адам туура жолдон тайып кетиши мүмкүн. Же хадисти, анткени неге дегенде жана башында биз түшүндүрүп айтып өткөндөй, хадисти түшүнүш үчүн анын тарыхын билиш керек. Хадисти ким айткан, качан айтылган, кайсы доордо айтылган, эмне себептен айтылган. Анан бир доорлор болгон, хадис токумай, хадисти жалгандан жасап чыкмай, саясий максаттарда. Анткени саясий мазхабтар чыкканда ар ким өзүнүн мазхабын кубатташ үчүн жалгандан биздин саясий мазхаб, саясий партия туурасында, азыркы тил менен айтканда саясий партиялар чыкканда өздөрүнүн партиясын кубатташ үчүн жалгандан пайгамбар айтты деп, ошол кишилеринен бери хадистин чынжыры болот. Хадистин чынжырынан бери жалгандан кишилерди коюп туруп хадистерди токуган. Сен ошол хадистердин кимисин, кайсы хадис айткан аалымдын өмүр таржымалын билесиң. Анын качан өлгөнү, качан эметкени, кандай адам болгону. Хадистерди иликтегенде хадис аалымдар ошондой деңгээлде иликтейт. Мисалы үчүн бир адам 40ка жери жашынакай болгон. 40ка чыкканда авария болду дагы эс тутуму начарлап калды. Ошол адам бир хадисти риваят кыла турмаса, тарыхчылар ошону карайт. Бул баягы аварияга чейин айтканбы хадисин же авариядан кийин айтканбы? Авариядан кийин айтса ал хадис кабыл кылынбайт. Аварияга чейин айткан хадис болсо кабыл кылынат. Ошончолук деңгээлде тактык. Ал илимдерден эчтекени билбей турабыз. Пустой биздики жөн эле туман. Анан келип алып өзүчө биз Куранды ханан, хадисти карманып жашайбыз деп, өзүбүздүн башыбызды айлантып атабыз, элдин башын айлантып атабыз. Ошондуктан 4 мазхабты карманып жашаган адам Куран хадисти карманып жатам деп айтса болот. Анткени эмнеге дегенде, бул мазхаб башында турган аалымдар, мейли имам Шафии болобу, мейли имам Малик болобу, имам Ахмад болобу, мейли имам Азам болобу, бардыгы ошондой деңгээлдеги адамдар болгон. Алардын жашоосу Куран хадис. Биз жөн эле Куран хадис эмес, аларды усулул фик илимин окусаңар, Курандагы бир сөзгө амал кылабыз деп талаш тартышып кеткен. 50-60 барак алардын талашы бүтпөйт, окусаңчы. Илим Курандан, хадистен бирине бири далил келтирет. Курандагы бир аятка, Куранда жанагы Вал муталлакату ятараббасна би анфусихинна саласата куру деген аят бар. Ошол жерде талак алган, күйөөсүнөн талак алган аялдар 3 кар күтсүн дейт. Ошондо 3 деген сөзгө канткенде амал кылабыз. Эгерде мындай амал кылсак 2.90 болуп калат, 3 болбой калат. Мындай амал кылсак 3.10 болуп кетет. 3 ровный болуш керек, 3.00 болуш керек деп. Ошол 3 деген сөздүн 2.99 болсо да болбойт. 3.1 болуп кетсе да болбойт. Ровно 3 болуш керек деп. Ошон үчүн аалымдар мээнет кылып келген. Ошондуктан биз ал туурасында эчтеке кабарыбыз жок эле, Куранды карманам, хадисти карманам, же Куран түшүнбөй, же хадис түшүнбөйбүз. Ошондуктан аалымдардын айтканын, факихтердин айтканын, фикдагы айтылган маселелерди кармана берсек, биз эч качан, урматтуу мусулман бир туугандар, адашпайбыз. Анткени неге дегенде, биздин ата баба деги эле мусулмандар миңдеген жылдардан бери фик илими келген, азыркы кечке жери жашап атат, и дагы жашай берет кыяматка жери. Анткени ислам турганы, ислам ушул нерсе менен сакталат. Ислам илим менен сакталган, билим менен сакталган. Ошондуктан ушул нерсеге көңүл бөлсөк, хадис сахих десе эле, ага амал кылыш важип деген түшүнүктү чыгарып салышыбыз керек. Жанагы бизде азыркы элибизде таркалып кеткендей, аялыңа талак бер десе, шырылы 3 талак бериш керек деген түшүнүк бар да. Андай эмес. Шариятта талакты 3кө бөлөт го. Талак, бидаат талак бар, сүннөт талак бар, ахсан талак бар. 3 түрлүү талактын түрү бар. Биздеги Кыргызстандагы мен таксырмын, мен такыбамын деген таксылардын бар только бидаат талактарды берет. Бирөө дагы сүннөт талак бербейт.
Сүннөт талак түшүнбөйт да, үч таза түшүнө кирген эмес. Ачуусу келет, энең дейт да келип, сөгүнөт да келип, 3 талак деп 3 талакты берип салат. А бул бидат. Bir ооз менен 3 талакты берүү, bir ооз менен, bir majlisте, bir отурушта сага 3 талагыңды берди деп берүү, бул бидат, сүннөткө каршы талак болуп эсептелет. Азирети Умардын баласы ошентип талак бергенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, токтот деген болбойт, кайра кайтсын, кайра неметсин деген окуялар бар да. Демек, өзүнүн талак берүүнүндө өзүнүн илими бар, өзүнүн тартиби бар. А бизде элде ошондой болуп калды, ажыраса 3 талак, өткөндө бирөөлөр чалыптыр, 3 талак. 3 талак эмес, 1 талак ажыраш үчүн 1 талак, ошончолук аял надел болду, аялыңды көргүң жок, ажырашкың келип калса, 1 талак менен тынчытсаң болот. Жөн эле, сен 1 талаксың дейсиң, болду, сөзүңөн кайтпай кой, болду, кетти. 3 хайз идда күтөт, болду. Кайра кааласаң, кайра нике кыйып аласың, калыңын берип, каалабасаң болду, кетти. Кайра көңүлү тарткан же сөзү келишкен эркекке тийип кете бериш мүмкүн. 3 талак ал шарт эмес. 3 талакты 1 ооз менен берсин деген нерсе жок шариятта. Бул 3 талак деген сөз бул өтө оор талак болуп эсептелет. Бул таза болбой калганда берилчү талак. Анда дагы жанатип бөлүп бериш керек, анын өзүнүн тартиби бар. Демек, 3 талак деген түшүнүктү биз жашообуздан алып салышыбыз керек. Бизде ошол 3 талак деген түшүнүк жашообузга кирип кетти, өзүбүз талактын илимин билбейбиз. 3 талак чекеден. Азыр кайерге барба муфтияттын эшигин күнүгө адамдар тытып атат. Только 3 талак менен келген азаматтар, батырлар. Бүт бар аялдар 3 талакты берип койгон, 5 баласы калып атат, көз жалдырап турат, аялдын көзү жалдырап турат, туугандардын көзү жалдырап турат, молдекеп деп жол тап. Тиги молдекенин кулак месин жейт, бул молдекенин кулак месин жейт, тиги молдекеге барат, бул молдекеге барат. А учурунда баатыр болгон. А эгерде шариятты билгенде, 3 талакты бериш зарыл эмес экенин билгенде, ал бир эле талак бергенде, кайра жанагынтип ойлонгондон кийин кайра келмек дагы, жашынакай нике кыйып алмак. Молдого деле келмек эмес, айылдын молдосу эле никесин кыйып берип коймок. Ошон үчүн бизде ошондой туура эмес түшүнүктөр таркалып кетти элибизде, Кыргызстанда. Талак берсең 3 талак бериш керек деген түшүнүк. Андай программаны башыбыздан удалить этип салышыбыз керек. Негизи эле адам аялың менен жашап атасыңбы? Талак деген нерсени колдонбош керек. Вообще талак деген нерсени жашоодон удалить этип салыш керек. Талактын сага эмне кереги бар? Сен жашынакай өлгөчө ошонун кол кармашып, очор башар болуп, жашынакай болуп жашайм деп ошого баш коштуңбу? Эмне кыласың талакты сен жашооңдо колдонуп? Талак бул жашоо болбой калганда, уже семья бузулганда, уже семьяны бузуш керек. Болду, болбой калды дегенде айла жоктон колдонулчу чара. Айла жоктон. А бизде ал баягы болуп калганда, кузур болуп калганда. Бирдек болсо эле 3 талакты беребиз дагы, анан кийин отурабыз анан. Анан келип молдолордун кулак месин жейбиз. Ошондуктан 3 талак деген түшүнүктү башыбыздан чыгарып салайлы. Эгерде ошончо эле аялыңа 3 талак бергиң келип атса, жанагындай. 1 талак берет. Анан талак бергенде де бизде мындай да, ишин бүтүрүп, кумарын кандырып алып туруп талак берет. Ал бидат болот. Эгерде чындап аялына талак берип, чындап аялым менен мадырашам десе, анда аялы тазалыгында аялы менен кошулбайт. Анан кошулбастан туруп аялына 1 талак берет. Анан хайз көрөт. Анан кийинкисинде дагы кошулбастан дагы 1 талак берет. Ошентип 3 талакты бериш керек. Эгерде 3 талак эле ошончолук бергиси келип атса да, өзүнүн тартиби бар. Анан ишиңди бүтүрүп, кандырып алып туруп, анан кийин барсага талак деген ол бидат талак болот ал. Азирет Умардын баласы ошондой кылганда анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайра кайттырган да, кайт деген, кошулбасын деген. Анан Азирет Умар баласына айтып, кайра аялына кайтып, анан кийин эгерде эмете турган болчу болсо, кошулбастан туруп талак берсин деген. А биздеги берилип аткан талактардын баары иш бүткөндөн кийин берилген талактар. Бүт бардыгы шариятка каршы. Анан дагы биз сүннөткө амал кылабыз, анан биз Куран хадисти карманып жаша деген дейсиң. Каякта Куран хадисти карманып жашап атасың? Жалаң бидат аралашып кеткен. Бүт жашообуз бидат болуп калган. Жөн эле оозубузда сүннөт, Куран, а жашообуз бидат болуп калган. Илимсиздиктен, фикты билбейбиз. Куранды, хадисти өзүң карап, ал илимдерди сен сууруп чыга албайсың. Сенде имам Азамдыкындай баш жок. Эгерде имам Азам биз сыяктуу адам боло турган болгондо, ал давно унутулуп калмак. Ошончолук миллиондогон, 1000 жылдан бери миллиондогон аалымдар өткөн. Бирөөсү имам Азамга баш көтөрө алган эмес. Ошон үчүн имам Азамды ошентип айткан: "Ан-насу иялун фил фиqhi ala Abi Hanifa." Фиq илиминде адамдардын бардыгы Абу Ханифанын семьясы, Абу Ханифанын баласы чыкмаган. Фиq илиминде Абу Ханифа ата болсо, башкалардын бардыгы фиq илиминде анын балдары. Атасына бала баш көтөрбөгөндөй, имам Азамга эч ким баш көтөргөн эмес.
Эмнеге дегенде имам Азамдын билимин, анын кадырын элдер билген, сыйлаган. Азыр тааныбасты сыйлабас. Имам Азам ким экен? Ал хадис билбептир, ал учурда хадис жок болчу деген бир сөздөрдү айтып атат да мисалы. Анан ошентип имам Азам жаңылышы мүмкүн, биякта сахих хадис турса имам Азам билген эмес, имам Азамга жеткен эмес. Имам Азам бизден 100 эсе, 1000 эсе даже азыркы кезде имам Азамда имам Шафиин деңгээлинде аалымдар чыгышы мүмкүн эмес. Бул аалымдардын сөзү. Аалымдар чыгышы мүмкүн эмес деп мындан 700-800 жыл мурун аалымдар чекит койгон. Имам Азам деңгээлиндегидей аалымдар болбойт. Ошон үчүн жаңы мазхаб чыкпайт азыр. Биз ошолорду гана карап жашайбыз. Куранда дагы бир мазхаб чыга турган болгондо эмгиче чыкмак уже. Ошон үчүн 1000 жылдан бери мына имам Азам хижраттын 150-жыл өлгөн. Азыр 1442 жыл. Мындан 1300 жыл мурун өлгөн. 1290 жыл мурун өлгөн. Ошондон бери башка мазхабтар чыгат эле го чыкса. Ошол 4 мазхаб жасап келатат. Башка 1-2 мазхабтар болгон, алар кийин жок болуп кеткен, китептери да жок. А демек ошол 4 мазхабты карманып жашоо бул Куран сүннөттү карманып жашоо. Эмнеге дегенде алар Курандын ар бир сөзүнө эмес, ар бир тамгасына, бир аятка эмес, ар бир ошо аяттын ар бир сөзүнө амал кылабыз деп изилденип, ошого өмүрлөрүн арнаган адамдар болот да. Ошондуктан сиздерден суранам, жашообуздан талак деген түшүнүктү алып салайлы. Талак деген түшүнүк вообще колдонбош керек үйдө. Анын кереги жок анын. Анан кийин суроолорду кийин кылбайлы. Анан кийин жанагы сүннөт хадиске келгенде, хадис сахих десе эле ага амал кылыш важип деген түшүнүктү алып салалы. Андай түшүнүк жок. Эгерде кимде-ким хадис сахих десе, сахих хадиске амал кылыш важип деген түшүнүктө жүрсө кимде-ким, ал ката түшүнүк, аны алып салыңыздар. Эгерде ошол түшүнүк менен кетип, бир хадиске амал кылганда өзүңүзчө муфти болсоңуз, анда адашасыз. Анткени аалым уламалар андай бербейт. Анткени неге дегенде, бул хадис илими, хадисти амал кылууга келгенде бул муштахадун фих болгон маселе. Шариатта өкүмдөр бөлүнөт. Кээ бир өкүмдөргө ал без толкования, ага толкования кылынбайт. Болду, айтылды шариатта, амал кылынат. Кээ бир маселелер бар, аны аалымдарга ортого ташталат. Аалымдар өзүнүн пикирин айтканга укугу бар. Ошон үчүн кээ бир хадисте ошон үчүн мазхабтар келип чыккан. Ошон үчүн кээ бир хадис имам Шафиин назарында сахих болсо, ал хадис имам Азамдын назарында ал даиф болгон. Ошон үчүн Абу Ханифа, имам Азам рахматулла алейхи ага амал кылган эмес. Эмнеге дегенде, мисалы үчүн азыр бизде ошондой. Хадис хабар ахат деп коет. Хабар ахат экиге бөлүнөт. Сахих жана даиф болуп. Сахих анан даиф болуп бөлүнөт. Мисалы кийинки аалымдар да ошентип бөлгөн. Ал эми анан сахих болсо амал кылабыз деп айтылат, анан даиф болсо амал кылбайт деп айтылат да. А имам Азамдын хадистен өкүм алууда анын услубу, анын эмеси жолу башкача болгон экен. Ал ушундай кылган. Хабар ахат Куранга каршы келбесе болду, ага амал кыла берет. Анткени эч качан пайгамбарыбыздын сөзү Куранга каршы келбейт. Ошондо имам Азамдын өзүнүн хадисти кабыл алуудагы өзүнүн шарттары болгон. Ошол шарттарга туура келсе, ал амал кылган. Мисалы үчүн карасаңыздар, жанагы маселеде намаздан мурун, рүкүдөн мурун кетип баратып мындай кол көтөрүп, мисалы Хамбали мазхабында ошондой го, анан рүкүдөн туруп келатып кол көтөрүп мынтип окуйт го. Бизде башында бир эле жолу кол көтөрөбүз, башкаларында кол көтөрбөйбүз. Эмнеге десе, биздин Ханафи аалымдар айтат экен. Бул жерге Ханафи мазхабында амал ахли Мадинаны далил кылат экен да. Мадина элинин амалын далил кылат экен. Авалкы 100 жылдыкта пайгамбарыбыздан кийинки. Мадинада имам Малик жашап өткөн, Алимул Мадина деген атка конгон да. Демек, авалкы 100 жылдыкты карай турган болчу болсо, Мадинада Мадинанын элинин адаты эч ким рүкүдөн мурун, рүкүдөн кийин колду көтөргөн эмес дейт да. Ошону имам Азам Ханафи мазхабында далил кылат экен дагы, айтат экен. Эгерде рүкүдөн мурун, рүкүдөн кийин колду көтөрүү бул сүннөт болгондо, Мадинанын эли кылат эле. Авалкы 100 жылдыкта андай болгон эмес дейт да. Эмнеге дегенде, бул намаз күнүгө айына 5 жолу окулчу намаз эмес. Жумасына 5 жолу эмес. Күнүнө 1 жолу эмес, 2 жолу эмес, бир күндө 5 жолу окулчу хадис, амал дейт да. Эгерде рүкүдөн мурун, рүкүдөн кийин неметкенде, анда ошо имам Маликтердин учурунда
Элдин баары ошентип окуш керек эле. Бирок имам Маликтер андайды көргөн эмес. Демек Мадиналыктарда бул нерсе болбодубу? Пайгамбарыбыз күнүгө 5 мал намаз окуган, акылкы 10 жыл Мединада жашап өткөн. Бирок Мединада жашаган адамдардан, Ахли Мадинадан ал нерсени көргөн эмес абалкы 100 жылдыкта. Демек бул хадис даиф деп биздин Ханафи мазхаб алымдары албайт. Ошондуктан биздин мазхаб боюнча рүкүдөн мурун, рүкүдөн кийинки кол көтөрүүгө амал кылынбайт. Демек ушундай өзүнүн эрежеси бар. Ал эми рүкүдөн мурун, рүкүдөн кийин кол көтөрүү бар дегендер, алар өздөрүнүн хадистерин алып келет. Ал хадистер аслисинде даиф. Бирок хадистер топтолуп отуруп, жалаң даиф хадистердин бир хадис болсо даиф болот. Ошон 5 хадис же 10 хадис даиф хадис топтолсо, ал бир даража көтөрүлүп хасан хадистик даражага жетет дагы, ага амал кылат деген өзүнүн хадис алымдарынын өздөрүнүн эрежелери бар. Буга окшогон эреженин бирөөсүн билбейбиз да. Анан келип алам, бияктан келип алам, анан кийин бул хадис сахих, анан бул даиф, анан сен сүннөткө амал кыл, анан сен бидатчы, анан аркы берки деген бир немелерди түшүнүп албадыкпы? Ошондуктан сахих хадис сахих десе эле ага амал кылыш важип деген түшүнүк келбейт. Мен балдарга сабак берем. Биз сабак бергенде бизде адатта ушундай болуп калган. Мишкаттан сабак берем. Мишкат бул Масабих сунна деген китеп болгон. Имам Багавийдики. Анан ага Хатиби Тибризи Мишкатул Масабих деп ага шарх жазган. Экөө тең Шафии мазхаб. Анан Шафии мазхабынын китептерин окуйбуз, хадистерин окуйбуз. Шафии мазхабында келген хадистер да. Анан жалаң биздеги кылынган амалдарга ушу рүкүдөн мурун кол көтөрдү, рүкүдөн кол көтөрдү, анан кан алдырды, анан даарат албастан барып намаз окуду деген хадистер келет. Анан балдардын мээси айланат да. Анткени эмнеге дегенде, алардын ошондой хадистери бар. Анткени жанагы хадис китептер ошо Шафии мазхабынын негизинде жазылып калган хадис китептер. Бирок аны биз бөлөк бөтөн деп бөлбөйбүз. Ошол эле Шафии мазхабында жазылган хадиске биздин Ханафи мазхабынын алымдары шарх жазган анан. Анан тиердеги хадистерди сонун кылып биздин мазхабка салып, биздин фикка салып турган сонун кылып чекесине хашия деп коет, чыгарып туруп сонун кылып түшүндүрүп берип койгон. Ошентип Ханафи мазхаб, Малики мазхаб, Шафии мазхаб ата баладай болуп ынтымакташып келаткан. Келе берет. Бүгүн мен бир балдарга сабак өтүп атам. Сабак өтүп атып, китептин сыртын окусак, Шафии мазхаб алым жазыптыр. Антсе бир бала суроо берет, "Устаз, бул Шафии турбайбы?" дейт. Мен айтып атам, мындайлар толтура бизде. Мисалы үчүн, жанагы Сироджидин Алошийдин Бадул Амали деген акыйда китеби бар. Ырсаптардан турат. Биздин оштон болгон. Бадул Амали деп араб тилинде акыйда жазган. Бул араб дүйнөсүндө белгилүү. Анан Шафии мазхабында Имам Шафиинин деңгээлине жеткен бир Ибн Жамаа деген чоң аалым бар. Ошол аалым, ошо Сироджидин Алоши, бул Матуриди акыйдасы боюнча жазылган китеп. Ал алып туруп, ал Ашари акыйдасында карманган адам, шарх жазган ага. Анан анын шархына биздин Ханафи азыр современный алымдар келип туруп, ага хашия жазып койгон да. Демек, илим, мазхабтар бул бири-бирин толуктайт, бири-бири менен бул душман эмес. Ошон үчүн ихтилафу уммати рахма деп, жанагы пайгамбар алейхиссалату вассаламдын айткан хадиси, менин үммөтүмдүн ихтилаф болуусу, маселелерди ар түрдүү маселелерди кармануусу бул рахмат деген дагы сөзүнүн бир эмесин үлгүсүн көрөсүң. Ошондуктан бул мазхаб, мен бул мазхабмын, бул мазхаб душман деген назарда караш бул болбойт. Бардыгын махаббат кылып кармайбыз. Анткени неге дегенде, ошол 4 мазхаб биригип мындай толук исламды түзүп атат да. Толук исламды түзүп атат. Бир мазхабты кабыл алып, экинчи мазхабты четке каккан болбойт. Анткени неге дегенде, ошондой, анткени бардыгы Куран хадистен сурулуп алынган илимдер. Ошон үчүн мазхабтар чыккан. Ошондуктан ошондой чоң аалымдар миңдеген жылдардан бери, 1400 жылдан бери миллиондогон аалымдар келген. Ошо миллиондогон аалымдар 4 мазхабтын маселелерин баяндап, Куран хадисти изилдеп келсе, анан бүгүн биз чыгып алып эле, мен аны деле урганым жок, буну деле урганым жок, мен Куран хадисти карманам деп. Демек, жыйынтыгында ошо сиздерге айтайын дегеним, фик маселесинде сөз жок, мазхаб карманышыбыз керек. Мазхаб маселелеринде бекем болушубуз керек. Эгерде интернет булактарында жанагы окшогон хадистер келип кала турган болчу болсо, мисалы пайгамбарыбыз алейхиссалам кан алдырды, барып 2 рекат намаз окуп даарат алган жок деген маселе. Кайсынысына амал кыласың? Бизде аалымдарыбыз айтып жүрөт, кан чыкса, акса даарат бузулат деп жүрөт. Пайгамбарыбыз кан акмак турсун, каны алдырды ал. Демек, буга окшогон маселелерде тупикке такалып атасыңбы? Билимиң жокпу? Демек сен хадисти окуп амал кылганга акың жок.
Демек сен Куранды окуп амалың акың жок, сен жөн эле алымдардын айтканын кыла бер. Анткени жана айтылып аткан нерселердин бардыгына алымдардын илимий Куран хадистин негизинде далилденген далилдери бар да. Ошондуктан биз ушуга окшогон бир топ түшүнүктөр бар бизде жайылып кеткен, оңдошубуз керек. Ошонун бирөөсү бидат түшүнүгү. Бидат. Азыркы учурда бизде бидат деген түшүнүк пайда болуп кетти. Бирдеке болсо эле бидат, бирдеке болсо эле бидат, бирдеке болсо эле бидат деп эле чекеден эле баарын бидатка чыгарып, бардыгын адашууга чыгарып, куллу бидат долала, куллу долала финнар деп пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан. Хадисте. Бирок жанагындай да хадис бул жана алымдар башында айтпады, хадис илими бул аптека сымак. Аптека барганда ооруң серьезный болсо, туура эмес дарын алып ичсең реакция жүрүп кетет. Ошол сыяктуу эле бул шарият илими бул ошондой нерсе. Буну факихтер мыкты бир врач сымалга, фик аалымдары, факихтер, фик илимин мыкты билген аалымдар, булар врач сымал, мыкты врач сымал. Канчалаган адамдар бар, канчалаган больницаларда врачтар адамдарды өлтүрүп коет. Туура эмес диагноз коет, туура эмес дарылайт, өлүп калат. Жашообузда көрүп эле жүрбөйлүбү? Канчалаган мыкты врачтар бар, мен жашоомдо практикада 1-2 врачты көргөм, ал тиги больницага ошондой болуп, начальник болуп барганда, заведующий болуп барганда, өлгөндөрдүн саны кадыресе азайган экен да. Эмнеге дегенде мыкты, өзүнүн ишинде мыкты врач. Ошол сыяктуу эле фик илиминде деле мыкты болсо ал адамдар туура багыт көрсөтөт. Эгерде фик илимин билбеген болчу болсо, анда мисалы үчүн бизде катарда биз өзүбүз эчтекени билбейбиз, бирок өзүбүздү бир аалым катары эсептеп, Курандан, хадистен түзмө-түз өкүм алчу инсан катары өзүбүздү элестетип жүрөбүз. Эгерде андай боло турган болчу болсо, анда эгерде кокус бир жаңылыштык болсо, диниңе, акыретиңе бир зыян иш боло турган болсо, анда өз шоруң өзүңдөн көр да. Ошондуктан аалым уламаларды угуу бул важип. Аалымдарда ошондой эреже бар. Адаму ихтирамул улама фиск дейт. Аалымдарга сыйгызат көрсөтпөй коюу бул фасыктыктын белгиси дейт да. Анткени неге дегенде бул аалым уламалар ошол шариятты түшүндүрүп берчү. Демек ошол сыйлоонун катарына алардын айткан сөзүн угуу болот. Азыр кээде ушундай да аалымдар келип сайрайт, байкуштар билгенин айтат. Ал аалымдар деле өзүнүн сөзүн айтпайт. Алар ошол аалымдардын айтканын айтат. Биз жөн эле ошондойбуз да. Мисалда, мен өзүм мисалда только китептен айтасың. Же устаздардан укканың айтасың. Өзүң оюңан айтууга акың жок. Сен кимсиң өзүң оюңан айта тургандай? Ошон үчүн шариятта билбейм деп айтыш бул западлоо эмес. Бул билбейм деп айтыш өзүңдүн жахил экениңди моюнга алуу. Бирок азыр кээ бир таксырларыбыз бар да, билбейм деп айткысы келбейт. Билбесе де эптеп бир нерсе кылып эметет. Ал эми адам баласы шариятта сенден өкүм сурап атканда, таксыр шариятта ушул кандай болот деген сөз ал сенден сураган жок. Сенден жаратуучунун өкүмүн сурап атат. Сен билбестен туруп эле жалгандан өзүңдүн жалган логикаңды иштетип жооп бере турган болчу болсоң, сен Алланын атынан жалганчы болосуң. Сен муфти эмессиң, сен жалганчысың, Алланын атынан жалган сүйлөп аткан адамсың. Ошондуктан билармандык кылып ажраукум алал футия ажраукум алан нар дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте. Фатваны тайманбай бергендер тозокко тайманбай кирчүлөр дейт. Ошондуктан фатва берүүдө же Куран хадисти өзүм эле түшүнүп, мен өзүм фатва алып алам деген бул адашуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадиси бар. Истафти qalbak wa aftawkal muftun. Сен жүрөгүңдөн фатва сура, сага муфтилер фатва берсе дегени. Бул хадисти аалымдар айтат. Бул хадис муштахид макамындагы сахабага айтылган. Сахабаларды билесиздер, сахабалар көп болгон. 120 000 сахаба болгон. 120 000 сахабада канчалаган хадистер болгон. Бирок 120 000 сахабадан 12 000 гана сахабадан хадис жазылган. Башкалар жазылбай калган. Кеткен, нечен деген илимдер кеткен. Бирок ошол 120 000 деген сахабалардын арасынан муштахид макамындагы 20 гана алым болгон дейт. Башкалар жөнөкөй эле сахабалар болгон. Сахабалардын бардыгы чекеден алым болгон эмес. Ошон үчүн сахабалар жаңылуу болгон. Азирет Умардын учурунда Азирет Умар кайраттуу болгон экен, күчтүү болгон экен. Ошол 20нын тегерегинде 18-19 алым болгон. Бүт баарын Мединадан чыгарбай жанында кармап турган. Сразу маселе болсо шыр моментально чечкен. Ошон үчүн тарыхта сахабалардын ижма деген атайын чоң бап бар. Анткени сахабалар учурунда ошол муштахид макамындагы 20 алым топтолуп туруп, любой маселени учурунда чечкен. Сахабалар ошондой болгон. Сахабалардын көрүнгөн эле сахаба фатва берген эмес. Ошол 20сынын фатва бере ала тургандай деңгээлдеги макамы болгон, ошолор гана фатва берген. Биз сахабалардан да осуп кеттик да азырчы. Имам Азамды вообще эле жаш баладай көрүп койдук, ал хадис билбейт экен деп койдук. Өзү биз окуп жүргөндө устаз айтат эле да, Имам Абу Юсуф рахматулла алейхи
имам Шафиинин шакирти. Ошондой экен да, бир маселе чыкса, бир зарыл маселе, элге адал арамды чечип бериш керек. Кээде ушундай маселелер болот, сразу элге чечип беришиңе иш кызып атат, иш күтпөйт сени. Сразу шыр ошол маселенин адал арамын чечип бериш керек болгон маселе. Бир сааттагы созгонго болбойт. Ушундай учурлар болуп калат. Имам Аби Юсуф рахматулла алейхи ошондой учурда кээде 3 күн 3 түн уктабай китеп карап, өзүнүн илимин эметип, ошол фатва бергенге 3 күн 3 түн уктабай экен, тамак ичпейт экен, сүннөт намаз окуганга убакыты жок, только турат экен, фарзды гана окуйт экен. Ошентип 3 күн 3 түн иштихат кылып отуруп, ошондой мээнеттердин аркасында Ханафи мазхабы келип чыккан. Өзү Ханафи мазхабынын дүйнөдө жайылышына 3 себепти айтат. Биринчи себеби имам Аби Юсуф. Анткени имам Аби Юсуф Иракта кадил кудот болуп, верховный сот болуп турган. Верховный сот болуп тургандагы Иракта мусулман мамлекетине, полный мусулман мамлекетинин бардыгына жалаң Ханафи мазхабынын негизинде фатвалар кеткен. Ошон үчүн дүйнөгө Ханафи мазхабы жайылган. Биздин Орто Азияга жери ошончолук деңгээлде Ханафи мазхабы ошондуктан жетип келген да. Ошондой мээнет менен келген. 3 күн 3 түн тамак жегенге убакыты жок, элестет, тамак ичпейт. Сүннөт намазды окубайт, жамаатты жөн эле кой. Только фарзга убакыт табат. Анткени неге дегенде, тиякта эл күтүп атат. Адал арам маселеси турат, элге чечип берейин деген ошондой мээнеттер болгон. Имам ошо Аби Юсуф рахматулла алейхи далилге жарабаган даиф хадистерден 20 000 хадис жат билишкен. Бул китептерде келет да. Далилге жарабаган 20 000 хадисти жат билишкен. А биз даиф хадисти, сахih хадистерин жөн эле кой. Биз Куран жаттай албай жүрүк кой, бир пара Куран жаттай албай жүрүк. Бир пара Куранды 10 сүрөнү тажвид менен оңдо окуй албайсың. Азыр аузу дегенде тынчыйсың. Az жакшы бир карын берип алып келип отурузуп койсун, аузда бир жума өтө албай жүрөсүң. Анан кийин өзүнчө эле муфтий, мен Куран хадисти карман деген пайгамбар айткан. О пайгамбар бизге айткан эмес, аны имам азамдарга айткан. Сен өзүң дагы теңгерге, адамдардын даражасы бар да, деңгээли бар. Ай пайгамбар айтат го, анзилун наса маназилахум. Ар бир адамды өзүнүн жайына кой дейт. Ар бир адамды өзүнүн орду болот. Кызматта деле ошондой орду болот. Шариатта деле ошондой орду болот. Илимде деле ошондой орду болот. Ар бир адамдын президент өзүнүн президенттик ишин кылыш керек. Депутат өзүнүн депутаттык ишин кылыш керек. Аким өзүнүн акимдик ишин кылыш керек. Мугалим өзүнүн мугалимдик ишин кылыш керек. Милиция өзүнүн кызматын кылыш керек. Ар кимдин өзүнүн иши бар. Ошол сыяктуу бул аалымдардын да өзүнүн иши бар. Анан өзүбүздү жөн эле жаш балдар үйгө келип калса, корок келип калса, бут кийим кийип алат го. Анан топ этип чалынып жыгылат. Ошондой болуп атат биз. Аалымдардын шлепкасын кийип алып атабыз. Өзүбүз жаш балабыз. Анан чалынып жыгылабыз анан. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, бизде оңдой турган түшүнүктөр көп. Болдолор аздык кылып атабыз, аракет кылып атабыз, жеткиребиз деп барган жүргөн жерде каерде сабак өтсө, каерде эметсек элге түшүндүрүп атабыз, бирок эл деген бул дарыя экен, эл деген көп экен. Ушуга окшогон нерселерди оңдогонго аракет кылайлы. Өзүбүздү оңдобосок, биз мусулмандар өзүбүз күйбөсөк, ансы деле бизди дүйнөгө мокочо көрсөтүп койду. Дүйнөгө бокочобуз. Бөкөчө келатат десе, ошондой экен да. Өзү бөкөчө, жаш балдарды коркутсаң, бөкөчө келатат десең коркот, бирок бөкөчө жок өзү негизичи. Бөкөчөнү көргөндөр бар, жок да эч ким. Жөн эле бөкөчө келатат деп коркуп коет, жаш бала коркпат. Ошондой болуп дүйнөгө исламды бөкөчө көрсөтүп койду, бирок исламда андай нерсе жок негизи. Ошондой экен заман. Ошондой болуп аткандан кийин жок дегенде өзүбүздүн дин карманып жашоо, биздин максатыбыз, бул жашоодо максатыбыз эмне? Бул жашоодо негизги максатыбыз эки дүйнөдө бактылуу жашоого жетүү. Аллага татыктуу кул болуу, пайгамбарга татыктуу үммөт болуу. Максат ошол. О дүйнө, байлык, мансап, бунун баары өзү менен өзү келип кете берчү нерсе. Бир күнү байыйсың, бир күнү кедей болуп каласың, бир күнү ал болот, бир күнү бул болот. Сага ал амалыңа жараша абал келе бериши мүмкүн. Бирок биздин негизги максатыбыз о заңгыраган үй куруш эмес. Негизги максатыбыз тиги мансапка келиш эмес, бийликке келиш эмес. Негизги максатыбыз биздики канткенде Кудайга татыктуу кул болуп, кыяматта барганда Алла Таала сүйгөн кулдардын катарында турсак, биздин максат ошол. Ошон үчүн ошонун аркасынан аракет кылышыбыз керек. Өзүбүздү оңдойлу, өзүбүздү оңдогонго мусулман адам баласы дайыма баягы изденүүнүн үстүндө болуш керек. Эч качан өзүн токтотпош керек. Мен 5 убакыт намаз окуп калдым, болду. Мен бир уровеньге чыгып алдым, бүттү деген ал адашуу.
Мусулман адам баласы өлгөнгө жери, качан ажал келгенге жери ошол изденүүнүн үстүндө болуш керек да. Акыйкатты издениш керек, акыйкаттын аркасынан илим алыш керек, билим алыш керек, изденип аракет кылыш керек. Бидат маселесине келе турган болчу болсок, имамдар азыр мисал үчүн да биз шариатты аалымдардан алабыз. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ошентип айтат: "Эмне баардыгыбыз жакшы билебиз. Сиздер менден жакшы билесиздер буну. Аалымдар пайгамбарлардын мураскорлору" дейт. Ал эми имам Шафи могул жерде мындай. Кара, имам Шафи рахматуллахи алейхи айтат: "Ал бидату бидатан" дейт. Бидат маселесине келгенде бидат экиге бөлүнөт дейт. Бидатун махмудатун, макталган бидат, бидатун мазмуматун, жемеге калган бидат, харам. Фама вафака сунната фаху махмуд. Эгерде сүннөткө каршы келген бидат болсо, бул махмуд бидат, макталган бидат. Эгерде сүннөткө каршы келе турган болчу болсо, бул жемеге калган бидат дейт да, бул сөгүшкө калган бидат дейт. Демек, имам Шафи рахматуллахи алейхинин астында биз жөн эле чөк түшүп, лаббай деп айткан сөзүн кыңк дебестен угуп, ага баш ийип бере турган адамдарбыз да. Имам Шафи рахматуллахи алейхи бул жерде бидатты экиге бөлүп атат. Бидат деген өз сөзүнүн мааниси жаңы деген сөз да. Окшош, мисалы үчүн Алла Тааланын сыпаты бар. Ал-бади, Алланын сыпаты. Бадиус самавати вал ард. Асман жерди жоктон жараткан деген сөз да. Куранда келет: Бадиус самавати вал ард. Асман жерди жоктон жараткан зат. Бида деген башында жок, шариаттагы термин катары бул. Шариатта бидат дегенде эмне десе, пайгамбардын учурунда болгон эмес, пайгамбарыбыздын көз өткөндөн кийин кылынган иштердин баардыгы бидат болуп эсептелет. Пайгамбардын көз өткөндөн кийин. Анан имам Шафи рахматуллахи алейхи бидатты эки бөлдү. Жакшы, сүннөткө ылайык келсе бул жакшы бидат, аны амал кылсак болот. Сүннөткө каршы келсе бул жаман бидат, ага амал кылган ташташыбыз керек. Азыркы кезде бизде элде ушундай бир түшүнүк таркап кетти. Бидат десе бидаттын бардыгы эле адашуу, бидаттын бардыгы тозокко апарат деген элде баягы туура эмес түшүнүк болуп кетти. Бул дагы жанагыл хадистин негизинде болуп атат. Бидаттын бардыгы адашуу, адашуунун бардыгы тозокто болот деген хадис. Бул хадис хак. Бирок бул хадистин жандырмагын аалымдар башкача бизге жандырып берет. Ошондуктан биз баягы хадистерде, мындай биздин түшүнүктүү тил менен айтканда, тонкостор бар да. Ал тонкосттарды каждый түшүнө бербейт. Аны аалымдар гана түшүнөт. Ошондуктан буга окшогон хадистердин котормолорун окуп алып эле, мисалы үчүн кээдечи адамдар, анан же хадистин өзүндө эле окуп алып эле, анан ушундай экен деп бүтүм чыгарыш, бул кичине шашкалактык болуп калат, бул шашкандык болуп калат да. Мисалы үчүн Азирети Абу Бакр радыйаллаху анху учурунда Азирет Умар Азирет Абу Бакрга келди. Азирет Абу Бакр халифа. 2,5 жыл халифа болгон билесиздер. Кайсы бир мусулмандардын жихатында сахабалар кырылып кетти. Анан Азирет Умар 80 кары өлүп калган ошондо. 80 кары бир жихатта 70, 80 кары өлгөн. Элестет, кары Куранды баштан этек жат билгендер. Анан ошондо Азирети Абу Бакрга Азирет Умар келгенде айткан: "Эй пайгамбардын халифасы, я халифата Расулилла, пайгамбардын халифасы, пайгамбардын орун басары. Куранды топтойлу. Анткени пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам тирүү кезинде Куранды жазууга тыюу салган, Куранды топтоого тыюу салган, хадис дагы жазууга тыюу салган. Эмнеге дегенде хадис менен Куран аралашып кетпесин деген. Алымдар көп себептерди айтат аны. Кыскасы, Азирети Умар радыйаллаху анху Азирети Абу Бакрга келип туруп, мына 70-80 карыбыз өлүп кетти. Дагы ушундай бир-эки согуш боло турган болчу болсо, анда биз Куран жок калат. Куранды топтоп бир китеп кылып коелу, бир жерге топтойлу деп анан атайын комитет түзүлгөн. Убай ибн Кааб ошол комитеттин башында турган. 7-8 кишиден турган комитет түзүлгөн дагы, анан Курандын аяттарын топтогон. Бирөө ташка жазган, бирөө тактайга жазган, бирөө териге жазган, кагаз тапканы кагазга жазган. Ошентип Курандын баардыгын топтоп келип туруп, анан Азирети Абу Бакрдын учурунда бир китеп кылып топтогон. Эми топтогондо Курандын баардыгын баштан этек токтоп койгон. Бири териде бир аят, териде жазылган бир аят, кагазда жазылган бир аят, тактайга жазылган ушундай болгондо, ошондо мен азыр эсимен чыгып атат, бир аят болгон. Ошол аятты бир эле сахаба жат билген. Ошо жалпы элдин арасынан Азирет Абу Бакр Умарлар аны жат билген, албетте улуу сахабалар. Бирок карапайым элдин арасынан бир эле адам жат билген экен, башкалар билген эмес.
Ошондо айтат да, эгерде ошол адам өтүп кетсе, мисалы, дагы билгендер өтүп кетсе, бул аят жок болуп кетмек дейт да. Бирок Алланын хикматы, Алланын рахматы, биз Куранды түшүрдүк, Куранды өзүбүз сактайбыз деген Азирет Умарды, Азирет Абубакырды себепчи кылды дагы, анан Куран жазылып калды. Ошондо Куранды топтоп коелу деп Азирет Умар, Азирет Абубакыр Сыддыкка сунуш бергенде, Азирет Абубакыр Сыддык айткан: "Пайгамбар кылбаган ишти кыл деп атасыңбы?" Мен кылбайм деген. Бул бидат деген сөздү айткан да. Бидат деген эмес ал учурда. Бирок ошол нерсени айткан да. Пайгамбар кылбаган ишти кыл деп атасың, мен кылбайм деген. Азирет Умар кайра келип катуу талап кылган, кылбасаң болбойт деген. Этегинде тарых китептерде ошентип келет да, Аллах Таала Абубакыр Сыддыктын көкүрөгүн ачты, Азирет Умардын пикиринин туура экендигин тапты деген. Негизи Куран китеп кылып топтоштун өзү бидат. Бирок бул бидат важип бидат болгон. Анткени динди сактап калыш керек болгон. Аллах Таала Куранда айтат: "Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун." Биз зикирди түшүрдүк, биз зикирди өзүбүз сактайбыз деген мааниси ошо алым уламалар себеп аркылуу сактап келген кылымдар бою. Демек, Азирет Абубакыр бидат кылган, Азирет Умар экөө. Бирок бул бидат ошол учурда керектүү бидат болчу. Ошон үчүн алымдар бидатты 5ке бөлөт, кээ бир алымдар. Бидат кээде арам болот, кээде важип болгон бидаттар бар. Бул Куранды топтоп жанагынтип бир жерге алып келип коюу бидат болгон, пайгамбардын учурунда болгон эмес. Бирок бул важип болгон. Кийин Азирети Усмандын учуру болду. Азирет Усмандын учуру болгондо, Азирет Умардын учуру болду. Азирет Умар халифа болгондон кийин баягы Куранды өзүнүн жанына алып койгон. Азирет Абубакыр өлгөндөн кийин өзүнүн жанына алып алган. Анан баягы Куран топтолуп турат. Полный Куранды жыйнап койгон. Эми китеп болбосо да жыйнап койгон да. Анан Азирет Умар халифа болду. Азирет Умардын көзү өттү. Анан Азирет Умардын көзү өткөндөн кийин Азирет Усман халифа болгон. Анан ошол кезде Азирет Умардын кызы Хафса энебиз пайгамбардын аялы болгон, билесиздер. Анан баягы Куранды, топтолгон Куранды Хафса энебиз сактап калган. Хафса энебиз үйүндө турган, атасы өлгөндөн кийин алып калган. Анан кийин Азирет Усмандын учурунда кырааттарда талаш тартыштар башталган. Кырааттарда талаш тартыштар башталгандагы Куранды окуганда жанагынтип 7 кыраат бар, 10 кыраат бар, 14 кыраат бар. Ар биринде бирөөндө кыргыз тилинде айткандай жолук десе бирөөндө кезикти дейт. Бирөөндө жумуртка десе бирөөндө тукум деген сыяктуу сөздөр бар да. Анан ошондой болгондо анан бул жерде тукум деп окулат десе, жок, жумуртка деп анан талашкан адамдар. Анан бири-бирин кафырга чыгарган. Тарыхта болгон бул. Сен Куранды өзгөрттүң. Куранда жумуртка деп турса, сен тукум деп атасың деп чыккан да. Анан ошентип адамдар кызыл чеке болордун астында, анан сахабалар, атайын сахабалардын арасында комитет болгон. Сахабалардын арасында Азирет Умардын учурунда 6 кишиден турган 7-си Азирет Умардын баласы болгон атайын комитет болгон. Верховный комитет болгондагы бүт мусулмандардын тарыхын, маселелерин ошолор чечкен. Чоң-чоң сахабалар болгон, ошолордун катарына Абдуллах ибн Умар жаш бала болсо да Абдуллах ибн Умарды ошолордун катарына кошуп койгон экен. Неге дегенде жаш болгону менен бирок ошончолук деңгээлде мыкты билимдүү болгон. Анан ошого немелер чечкен. Анан Азирет Усмандын учурунда ошондой болгон. Кырааттарды ар ким ар башкача окуп баштаганда, анан бири-бирин кафырга чыгарган. Бул иман маселеси кыйын да. Сен Куранды өзгөрттүң. Мен баланча деген улуу сахабаны айткан. Мен баланча деген сахабадан үйрөнгөм. Бул аятты мындай деп окуган. Сен бул аятты мындай деп, Курандын сөзүн өзгөрттүң. Сен деген динден чыгып кеттиң, коркунучуң бар деп бири-бирин эметкенде, мусулмандардын башчылары чогулгандагы, мусулмандардын ынтымак үчүн деп, бул тарых. Азирет Усман пайгамбардын 2 кызын алган. Эгерде 3-чү болсо мен сага бермекмин деген. 5ке сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын бирөөсү Азирет Усман. Пайгамбардын 3-чү халифасы. Биздин Ахлу Сүннет вал Жамаат акыйдасында Азирет Абубакыр, Азирет Умар, Азирет Усман, Азирет Алилердин халифалык тартиби катар менен пайгамбардын халифалары хак деп ишенебиз. Кимде-ким буга ишенбесе бидатчы болот. Ошондой улуу инсан, Азирет Усманга окшогон улуу инсан. Башка кырааттардын баарын топтоткондо, өртөткөн дагы, атайын комитет түзүлгөн дагы, ошо жанагы эле комитетти алып келгенде анан не кылган? Айткан, Курайштын тилинде. Пайгамбарыбыз Курайш элинен болгон, Курайштын тилиндеги кыраатты гана жазгыла деп, анан Хафсан Асим деген азыркы дүйнөдөгү жана бизде колубуздагы Куран китеп, ошол Курайштын тилиндеги жазылган Куран болгон. Анан ошол китептен 8 нуска бастырган. Атайын жазмачыларга жаздыртып, 8 нуска жаздыртып, мусулмандардын 8 чоң-чоң Басрага, Куфага, Иракка, Мисырга, ушундай кылып чоң-чоң шаарларга, 8 шаарга
анан таркаткандагы башка кырааттар токтотулсун, эл ушул кыраат менен гана окусун. Бул үммөттүн ынтымагы үчүн болгон. Анткени үммөт бири-бири менен кызыл чек болуп, бири-бирин кафырга чыгаралы деп калган. Бидаат башка кырааттын түрлөрүн өрттөткөн Азирет Усман. Азыркы учурда бизде дүйнөдө кээ бир өлкөлөрдө башка кырааттар бар. Дүйнөдө дээрлик 90% мусулмандар ошол бир гана Курайштын тилинде жазылган Хафс ан Асымдын риваяты менен жазылган Курандар турат биздин текчелерде. Бирок 14 кыраат жок болуп кеткен жери жок. Бирок кыраат илимин түшүнгөндөр окуйт. Азыр бизде мисалы үчүн Кыргызстанда бир 5-6 ошондой кыраат илимин түшүнүп окуп келген, ошо 10 кыраатты окуп келген балдар бар. Көрсө, бул илимдүүлөрдүн эмес экен. Карапайым калкатчылар бирин-бирин түшүнбөй кызыл чек болот экен, а илимдүүлөр ал түшүнөт экен аны. Анткени бүт жол жобосу менен, тартиби менен окугандан бүт баарын көзү менен көрүп турат экен да. Мына ошондуктан Азирет Усмандын учурунда ушундай бидаат болгон. Бирок бул иттихадул умма, үммөттүн ынтымагы үчүн, үммөттүн биримдиги үчүн учурдун талабы болгон, ошону аткарган, ошентип үммөттүн ынтымагын, үммөттүн биримдигин Азирет Усман сактап калган. Болбосо пайгамбарыбыз Куран жазууга тыюу салган. Куран китепти жазып чыгаруу өзү бидаат болгон. Андан кийин Куран жазылганда, Куранды окуганда, арабча окуганды билгендер болчу болсо, Курандын араб тамгаларынын үстүндө харакалары бар, аракеттери бар. Фатха, домма, касра деп коебуз. А, И, У деген знактарды билгизге кичинекей сызыкчалар бар. Бирөө үтүр, бирөө астына келет, бирөө тамганын үстүнө келет. Анан точкалар бар. Мисалы үчүн мындай сызаттагы астында бир точка болсо Б, 2 точка болсо Т, 3 точка болсо С. Мындай кылып сызаттагы мындай эле болсо Х, үстүнө точка койсо Х, ортосуна точка койсо Ж. Ушундай тамгаларды ажыратат. Куран башында жазылганда ошондой точка-почкасы, аракет-паракети жок болгон. Мындай жөн эле мындай эле жазып кете берген. Биз кыргыз тилинде жазган сыяктуу эле жазып кете берген. Анан кийин убакыт өткөн сайын бизге окшогон ажамдар динге кирген. Ажамдар деген бул арабтардан башка элдер. Ажамдардан башка элдер динге киргенден алар Куранды өзүнүн тили эмес окуй албайт. Анан ошо окшогон жахилдерди окутуш үчүн Азирети халифалардын доорунда, Азирети тиги Эменин доорунда болуш керек. Алинин доорунда болуш керек. Анан ошондой кылып туруп, анан не кылган? Буйрук кылган. Куранга харакат коюп чык деген. Анан бир аалым келген дагы Куранга жанагынтип ойлоп чыккан. Алфавит. Алфавитке Б тамгасы болсо астына бир чекит коебуз. Т болсо үстүнө 2 чекит коебуз. С болсо үстүнө 3 чекит коебуз. Алиф, Б, Т, С деп жаттап атпайлыбы? Ошолорду анан ошол аалым ойлоп чыккандагы, анан ошолорду иштеп чыгып туруп анан кийин Курандын аяттарын анан кийин Бга 1 точка коюп, Тга 2 точка коюп, Сга 3 точка коюп жазып чыккан. Бул дагы бидаат. Бунун баарын бидаат деп эле алып сала турган болчу болсок, анда азыр Куранды ошол пайгамбардын учурундагыдай жазылган Куранды алып келип астыбызга койсо, эч кимибиз окуй албайбыз. Эч ким окуй албайт. Даже аалымдар да окуй албашы мүмкүн. Окушу мүмкүн, бирок кыйналып калышы мүмкүн. Өкүмдөр туура эмес чыгып калышы мүмкүн. Ошондуктан бунун баардыгы бидаат. Бирок бидаат болгону менен керектүү бидаат. Анткени үммөткө таалим үчүн. Анан кийин жана фатха, домма, касра деген харакаттары коюлуп баштаган. Аны да койбосо болгон эмес. Анан ошентип ошолор чыккан. Демек, Курандын өзүнө келгенде эле канча жолу Куранда куулуу болуп атат, өзгөрүү болуп атат. Курандын тамгалары өзгөргөн эмес, бирок чекиттери, айууларын бизге окшогон жахилдерди, бизге окшогон билимсиздерди түшүнүш үчүн ошолор Куран окусун, ошолор Куран окуй албай калбасын деп, улам сайын аалымдар бизге неметип отуруп берип келген. Бунун бардыгы бидаат. Бирок бидаат болгону менен бул бидаат хасана. Ошондуктан бидаат десе эле бунун баары адашуу деген түшүнүк өзү шариатка бир аз жат көрүнүш болуп калат. Мисалы, анткени Азирет Усман мынакей, жума күнү 2 жолу азан айтылат, Саат 1:30 бир азан айтабыз. 4 рекет сүннөттү окуйбуз. Анан 4 рекет сүннөттү окугандан кийин имам хутбага чыкканда имамдын бет маңдайында туруп азан айтылат. 2 азан айтылып атпайбы? Ошол имамдын бет маңдайында туруп айтылган азан бул пайгамбарыбыздан калган азан. Бирок ага жерки намаздын астында айтылган азан бул Азирети Усмандан калган азан. Бул бидаат. Пайгамбардын учурунда болгон эмес. Пайгамбардын учурунда жума күнү бир эле азан айтылган. Имам могул жерге отурганда имамдын бет маңдайына келип азан айткан, анан ал хутба окуп түшүп анан жума намазы окуган. А биринчи азан жума күндөгү бул бидаат. Бидаат деген сөз пайгамбардын учурунда болгон эмес. Бирок Азирет Усмандын учурунда мусулмандар көбөйгөн. Мусулмандар ушунчалык көп болгондон кийин аларга ыйлам кылып кабар берүү кыйын болгон. Бул бир азан жетишсиз болгондагы бир азан айткан, анан экинчи азанды айткан да. Талап ошондой болгон.
Ошондуктан бул Азирети Усмандын кылган иши. Бирок Азирети Усман бейиш менен сүйүнчүлөнгөн, бирок ал бидат кылган. Бирок демек ушундан түшүнсөк болот, анын кылган иши бидаты Куранга, сүннөткө каршы келген эмес. Тетинче Куран сүннөткө эч кандай каршылыгы болбогондон кийин, демек бул бидат, дурус бидат, бул адамды тозокко киргизе турган, адамды адаштыра турган бидат эмес. Экинчи бидаттын түрү бар, бул сүннөткө, Куранга, шарияттагы белгилүү болгон нерселерге каршы келген нерсе болсо, бул бидаты долала болот, бидаты сайыа болот, бул адашуу болот. Мындай бидаттан алыс болушубуз керек. Мына ошол бидат жанагы 3 талакты бир бөлүү. Ошол бидат. Өзүбүз бидат деген болбойт, бидат араман бидат болбойт дейбиз дагы. Өзүбүз бидат сайыаларды кылабыз. Анан шарият рухсат бербеген бидаттарды амал кылып атабыз. Шариятта рухсат берген бидаттарды бул болбойт, бул ширк деген сыяктуу бир түшүнүк менен четке кагып атабыз. Болбосо имам Азирети Усман кылган ошол нерсени.